Казак эл жомокторунун армян тилиндеги алгачкы жыйнагы жарык көрдү. Басылманын бет ачары Ереванда өлкөнүн республика күнүнө карата уюштурулган иш-чаралардын алкагында өттү. Китепте сыйкырдуу жана мифтик каармандар менен коштолгон жомоктор, ошондой эле сатиралык аңгемелер, алдар көсөнүн жоруктары камтылган. Жыйнак бир топ окумуштуулар, жазуучулар жана котормочулар тобунун жардамы менен жазылды. Алар сунушталган руханий мурас армян адабият сүйүүчүлөр арасында өз аудиториясын табат деген ишенимде. Ал эми дипломаттардын айтымында басылма эки өлкөнүн жана элдеринин ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыктын өнүгүшүндө чоң роль ойноору шексиз. Буга чейин казак адабиятынын антологиясы, Абайдын кара сөздөрү, ошондой эле Мухтар Ауезовдун Абай жолу армян тилине которулган. Жомоктор тарыхтан башталып элдин болмушун такча кылдырат. Котормо учурунда казак жомокторунун көбү сюжеттик жагынан да, руханий деңгээли жагынан да элибиздин жомокторуна окшош экени мени кубандырды. Бул китеп биздин элдерибиздин ортосундагы чыныгы достугунун символу. Это уже четвертое фундаментальное издание. Бул Казакстандын элчилиги менен Ереван мамлекеттик университетинин кызматташтыгынын аркасында түзүлгөн 4-чү басылма. Казакстандын университеттери, институттары, илимдер академиясы жана казак жазуучулары менен кызматташуубуз мындан ары да улана берет деген ишенимдебиз. Как с университетами Казахстана, институтами Академии наук, так и с литераторами, с нашими казахскими собратьями по Перу будет продолжено.